Бизде көрсөтүүсүндө Кыргызстандын жапайы жаратылышы жана анда жашаган жаныбарлар тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта ала тоону байырлаган аркар кулжа тууралуу сөз болот. Аркар жалпы аталышы кулжа эркеги, козу аркардын баласы. Аркар аталышы жапайы кой деген монгол сөзү. Бул жапайы койлордун эң чоң түрү. Аркардын бою 85-тен 135 сантиметрге чейин, узундугу башынан куйруктун түбүнө чейин 136-дан 200 сантиметрге чейин жетет. Ургаачысы көлөмү боюнча эркектеринен бир кыйла төмөн 43,2-ден 100 килограммга чейин болсо, кулжанын салмагы 97-ден 328 килограммга чейин болушу мүмкүн. Эң жогорку салмагы 356 килограмм. Памир аркарлары саякатчы Марко Поло биринчи жолу сүрөттөгөндүктөн анын аты менен аталып жүрөт. Ал аркарлардын арасынан эң чоңу, узундугу 180 сантиметрден ашат. Аркарлардын көбү 5 жылдан 10 жылга чейин жашашат, бирок жапайы жаратылышта 13 жыл жашай алат. Жер планетасында анын 9 түрү бар. Кыргызстанда ар түрдүү статуста 3 түрү бар. Алар Памир аркары же Марко Поло, Тянь-Шань аркары, Северцов аркары. Тянь-Шань аркары күнгөй ала тоонун батыш бөлүгүндө, Соңкөлдүн айланасындагы тоолордо, Кыргыз жана Талас Кырка тоолорунда сакталып калган. Северцов аркарынын анча чоң эмес популяциясы Түркстан тоо кыркаларынын этегинде кездешет. Аркар тоо жерлеринин түзөң талаалуу жерлерди жана тоо арасындагы өрөөндөрдү артык көрөт. Деңиз деңгээлинин бийиктиги анча маанилүү эмес, бирок азыркы мезгилде негизинен анын изин азыраак кубалоочу бийик тоолуу жерлерде байырлашууда. Аркар табиятынан үйүрлүү жаныбар. Жетилген жана карыган эркектери гана жалгыздан же кичинекей топ болуп жүргөндө артык көрүшөт. Тынчсыздандырбаган жерлерде негизинен күндүзү, ал эми браконьерлик күчтөр өнүккөн жерлерде түнкүсүн тиричилик кылышат. Жыныстык жетилүүсү 2,5 жаш курагында. Кууту ноябрь-декабрь айларына туура келет. Кош бойлуулук мезгили 165 күндөн бир аз көбүрөөк созулат. Апрель-май айларында 1 же 2 козу тууйт. Алар энесинин сүтү менен октябрь, кээде андан да кечирээк убакка чейин азыктанышат. Козулар көбүнчө топ-топ болуп жүрөт. Бойго жеткен аркарлар күнүнө 16-19 килограмм тамак жешет. Азыгы негизинен чөптөр. Тамак аш булактарынын сезондук кыскаруусунан улам жер которуп турушат. Аркарлардын санын аныктоочу негизги факторлор браконьерчилик, кайбирде калың терең карылуу кыш, табигый душмандары карышкыр, илбирс, кээде аюу да эсептелет. Көптөгөн козуларын, ал турсун чоңдорун иттер да жок кылышат. Памир аркарлары азыр көбүрөөк делет. Алардын саны боюнча так маалыматтар жок, бирок ар кандай булактардын билдирүүсү боюнча алардын саны 8.000-ден 10.000ге чейин жетет деп болжолдоого мүмкүн. Тянь-Шань аркарынын саны 1000ден ашпайт. Северцов аркары дээрлик жок болууда. Анын популяциясынын саны бир нече ондогон жылга созулат.
Жаныбарлардын саны боюнча туруктуу мониторинг жүргүзүү зарыл. Түркстан кырка тоолорундагы Северсов аркарын коргоо боюнча комплекстүү иш-чараларын иштеп чыгуу талапка ылайык экенин адистер айтып келишет. Валюталык мергенчилик боюнча иштеген фирмалардын санын азайтуу зарыл. Сарычат Эйрташ, Бешарал, Сарычелек коруктарынын аймагында корголот. Мергенчилик кылууга чет элдик мергенчилер үчүн уюштурулган трофей мергенчилигинен башкага тыюу салынган. Аркарлар үй жаныбарларынын көбөйүшү жана аңчылыктан уламда жок болуп бара жатат деп эсептелет. Бул дүйнөдөгү эң чоң кой болгондуктан спорт мергенчилери арасында кубоктун үлгүсүн алуу каалоосу абдан күчтүү. Аларга эт үчүн да, салттуу Кытай медицинасында колдонулган мүйүздөр үчүн да аңчылык кылышат жана браконьерлик дагы эле олуттуу көйгөй бойдон калууда. Аркарлар Кытайдын түндүк чыгышынан, түштүк Сибирден жана Монголиянын айрым аймактарында жок болуп кеткен. Гималай карышкырлары менен ак илбир сыяктуу жырткычтардын көбөйүүсүнө алардын азыгы болгон аркарлардын азайышы терс таасирин тийгизип жатканы айтылып келет. Аркар дүйнөдө жоголуп бараткан жаныбарлар тизмесинде. Кыргызстанда аркар кулжа коргоого алынып, кызыл китепке кирген. Бирок чет элдиктер үчүн атайын жерлерде карыган аркар кулжаны атууга уруксаат акча менен берилет. Ал эми уруксаатсыз атып алгандарга 1 миллион сом айып салынат. Аркар кулжа Кыргызстандын тоолорунан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Алтай, Саян, Гималай тоолоруна чейин байырлайт.